Assalamu alaikum, урматтуу кесиптештер. Ар ишемби күнү 22:30 адатка айланган IT жолугушуубуз бар. Бүгүнкү IT жолугушуу дагы абдан кызыктуу болот деп күтүп атабыз. Себеп дегенде көптөн бери пландап, көптөн бери кылалы деп жүргөн IT жолугушуу. Бул IT жолугушууда баардыгыңыздар билсеңиздер керек, Google компаниясында убагында эмгектенген бир 20 жылга жакын IT жаатында тажрыйбасы бар Кыргызстандын көзгө басар күчтүү программисттеринин бири Таалай Жумабаев деген жигитибиз бар. Баарыңыздар деле жакшы билсеңиздер керек. Билбесеңиздер Таалай деп доктор Таалай беле ушундай бир инстаграмындагы карап көрсөк болот. Таалай мырзанын инстаграмынан карап көрсөңүздөр болот. Growth Hungry, Энелер Мария деген сыяктуу долбоорлордун негиздөөчүсү ошол жигиттин азыр эле айтып өткөндөй Энелер Мария деген абдан жакшы бир энелер үчүн уюштурган бир долбоору бар. Бул эмне деп койсок болот да? Соц проект, коомдук долбоор. Ошол долбоорго катышып келген биздин ошол курстардын катышуучулары, кесиптештерибиз бар эле. Негизи Чолпон деген дагы айым катышып келген, анан биздин Нургүлежа катышып келген. Нургүлжеден сурандык эле ошол Энелер Мария тууралуу бизге кичине маек кылып берсеңиз, кеп кылып берсеңиз деп. Ушул жайда болуп өттү ал долбоор. Кийинки жылы дагы болот. Балким кийинки жылы дагы катышууну каалаган энелерибизге, эжелерибизге бир мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн. Башында ойлойт элем энелер Марияга аябай көп эжелерди, апаларды чогултуп атса, платный болсо керек деп, акча төлөп анан кылса керек деп. Бирок биз ойлогондой эмес, тескерисинче ушу акысыз өткөрөт экен, өздөрү каржылайт экен. Ошон үчүн сөзсүз Энелер Мария тууралуу кабардар болушубуз керек деп ойлойм. Анда эмесе Нургүлжа, сөздүн кезеги сизде. Азыр сиз бир катар айтып берсеңиз, анан аудиториядан суроолор келсе, балким аларга дагы жооп берер чыгарсыз. Анда баштадык. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен дагы бир жолу. Мен ошол Энелер Мария долбооруна июнь айынын 21-нен баштап 25-ине чейин болуп өткөн Ысык көлдө болуп өткөн лагердеги быйылкы потогуна катышуучу болуп эсептелем. Өткөн жолу ушуларда дагы кыскача айтып бергем, бирок суроолордон улам презентация иретинде бул жолу даярданып келип отурам. Азыр ошо презентацияны ачып анан кененирээк айтып берсем. Таануу болот. Негизи эле Энелер Мария деген бул эмне болгон долбоор көптөр билбейт болуш керек. Энелер Мария деген бул энелер менен мугалимдердин өнүгүүсү, аларды ошо өнүгүүсү аркылуу жаштарды өнүктүрүү долбоору. Ошондой эле Энелер Мария бул жаш муунга күчтүү таасирин берген коомдогу негизги сегменттеринин бири бул энелерге жана мугалим айымдарга багытталган долбоор болуп саналат. Долбоордун уникалдуулугу долбоорго катышуу акысыз биринчиден. Экинчиден энелерге жана мугалим айымдарга арналган долбоор. Үчүнчүсү ар кандай тармактагы өнүгүү, психология, финансылык, балдарды тарбиялоо, билимдин маанилүү жана башка. Ошондой эле эл аралык тажрыйбага ээ болгон спикерлер тарабынан уникалдуу тренингдер өтүлөт. Долбоордун азыр менин презентациям алмашып кетти окшойт. Мышка менен аяк жагына басып салдыңыз жөн эле мындай. Ошо басып салмай алмашып кетти. Тейп менен эле жылдырсаңыз. Так, биринчи этапка тандоонун негизги критерийлери бул 18 жашка чейинки балдар бар ата энелер болуш керек. Балдар ошо 18 жашка чейинки болуш керек.
Ошондой эле 18 жашка чейинки балдарды окуткан мугалим айымдар болуш керек. Үйрөнүүгө, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачууга жана өнүгүүгө болгон чоң каалоо болуш керек айымдарда. Максатка умтулгандык болуш керек жана демилгелүүлүк болуш керек. Билими жана тажрыйбасын балдар менен бөлүшүүгө умтулуу, жаңы идеяларга жана мүмкүнчүлүктөргө ачыктык. Программа катышуунун баасы бул акысыз толугу менен биринчи жана экинчи этаптарга катышуу. Анан кийин үчүнчү этаптары да бар, бирок аларда онлайн өтүлөт да. Уюштуруучулар лагердин Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган катышуучулардын жатаканасына, транспортуна, ошондой эле тамак аштаа байланыштуу чыгымдарын көтөрүшөт. Башкача айтканда, Бишкектен чогулуп, автобуска отуруп, кайра ошол жерге барып, жашаганыбыз, ичкен тамак ашыбыз, андан тышкары сабактардын баары акысыз болду да, кайра келип Бишкекке алып келип жеткирип келишти. Өткөрүлгөн мезгилдери болсо, биринчи этап 2024 жылдын 8 июнуна чейин бул жанагы тапшырмалар аркылуу тандоо жүрдү. Экинчи этапта болсо Ысык көлдөгү жайкы лагерге бардык. Бул июнь айынын 21-нен 25 числого чейин болду. Ал эми үчүнчү этап болсо азыр болуп жатат. Бул болсо группа ачылган Энелер Мариянын катышуучуларына. Ошол жерде менторлор менен байланышуу болуп турат жана топторго бөлүнгөнбүз. Ошол топторго ат коюлуп, ар кандай социалдык долбоорлорду ишке ашыруу жана башка иштер жүрүп жатат. Бул июль айынан баштап декабрга чейин созулат. Камтыла турган темалар болсо, долбоордо ар кандай тармактарда өнүгөт. Мисалы критикалык жана аналитикалык ой жүгүртүү, балдарды тарбиялоо, өзүнө болгон ишенимди жогорулатуу, аялдардын ар кандай тармактардагы лидерлиги, үй бүлөлүк бюджетти кантип башкарыш керек, сапаттуу билимдин маанилүүлүгү жөнүндө болот. Кантип мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, өзүнүн бизнесин баштап кетсе болот. Ар кандай стереотиптер бар, ошолорду кантип бузуш керек, жабылып жаткан таланттарды кантип ачыш керек деген сыяктуу темаларда тренингдер өтүлдү. Эми болсо ушул Энелер Мария долбоорунун негиздөөчүсү бул Таалай Жумабаев, Grows Hungry жана ProKG долбоорлорунун негиздөөчүлөрүнүн бири. Ошондой эле Google компаниясында улук программчы болуп иштейт. Андан кийинки ошол Энелер Мария долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири бул Михаил Ледер. Өзү Америка Кошмо Штатында, Нью-Йоркто Google компаниясында улук программчы. Ошондой эле инсандык өнүгүү боюнча дагы тренерлик кызмат аткарат. Михаил Лидер болсо бизге баштан семинардын башынан аягына чейин тренингдерди өтүп берди. Анын ичинде өзүңдү тааны деген, мисалы, познай себя деген темада өтүлөт. Өзүңдүн чакырыгыңды тап деген, мисалы, найди свое призвание дегенчи. Ошондой эле автопилоттор деген эмне экенин түшүндүк. Автопилоттор боюнча темалар өтүлдү. Күтүү жана реалдуулук. Автопилоттор деген биздин бул шаблондук реакцияларыбыз болот экен, ошону автопилоттор дейт экен да. Анан ошол реакцияларды кантип башкарыш керек, алар кантип пайда болот деген сыяктуу суроолор менен иштедик. Кийинки спикерлердин бири бул Эдил Ажыбаев, атактуу ишкер, өзүнүн мыкты жетишкендиктери жана технология индустриясына кошкон инновациялык салымы үчүн эл аралык деңгээлде таанылган адам. Ал Лондондогу эң мыкты 10 стартап негиздөөчүсүнүн катарына кирген. Эдил Ажыбаевтан биз эмоционалдык интеллект, баланс жана сүйүү темаларында тренингдер өтүлдү. Эмоционалдык интеллект боюнча дагы аябай кызыктуу темалар козголду. Анын ичинен адамдын жашоосунда чоң роль ойногон медитация деген сыяктуу, ошондой эле
душевное расслабление дейт, саморазвитие, нетворкинг жана башка ушул сыяктуу көптөгөн маанилүү факторлорду мисал келтирип абдан кызыктуу тренинг өткөрдү. Ошондой эле эмоционалдык үй деп коет экен. Адам өзүнүн эмоциясын кантип башкарыш керек, ал эмоционалдык үйдүн ичинде эмне болуп жатат деген сыяктуу. Ошондой эле баланс сүйүү деген темада дагы сессия өтүлгөн. Ал жерде ошол ар бир адамдын ичинде өзүнүн бир кичинекей адам жашайт экен да. Ошол кичинекей адам менен кантип сүйлөшүш керек деген сыяктуу абдан кызыктуу сессия өтүлдү. Кийинки спикерибиз болсо Данияр Аманалиев, чыгармачыл ишкер өзү, Ололо компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ололо компаниясын көпчүлүгүңүздөр таанысаңыздар керек. Өзгөчө IT тармагындагылар. Данияр Аманалиевден бизге практикадагы ийкемдүү аң сезим, орусчасы ошоно гибкое сознание на практике деген темада тренинг өтүлдү. Ал жерде ошол биринчи эле ошол цитата менен баштады. Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, великие умы обсуждают людей деп. Улуу акылдар идеяларды акылдашат, орточо акылдар окуяларды акылдашат экен. Ал эми кичине акылдар болсо адамдарды акылайт деп ошол цитата менен башталды. Эми ал жерде абдан маанилүү көп сөздөр айтылды, оюн ойнодук. Аябай кызыктуу болду. Кийинки спикерлердин бири таанып болушуңуздар керек, бул Зарина Макен, мугалим, ошондой эле жеке өнүгүү боюнча машыктыруучу, котормочу, ошондой эле азыркы учурда гумандык педагогика боюнча дагы иштерди алып барып жүрөт. Зарина Макенден биз аң сезимдүү тарбиялоо, ошондой эле өзүн күнөөлүү сезүү же детская травма деген сыяктуу темаларда тренинг өтүлдү. Детская травма деген болбойт деп айтты ал. Детское восприятие деген болот экен. Биз көбүнчө детская травма деп эле көптөгөн психологдордон угуп калабыз го. Андай травма деген болбойт экен. Антип өзүн күнөөлүү сезүү деген нерсе болбош керек экен. Анан детское восприятие деген болот экен бул. Ошол восприятие менен кантип иштеш керек, ошол жөнүндө сөздөр айтылды. Кийинки спикер болсо бул Меруерт Жунусбек, бул Казакстандан келген. Казакстанда ошол биринчи лицолорго ошол эл алдында сүйлөө баарлашы боюнча тренингдер өтөм деп айтты. Ошол бизнес тренер экен өзү. Ораторлук, чеберчилик, сөз байлыкты кантип көбөйтүш керек деген сыяктуу темаларда тренинг өтүп берди. Ушул жерден бир баса белгилеп айтып кетким келип атат. Ошо сөз байлыкты кантип көбөйтүш керек деген бир аз болсо дагы пайдасы тиет деп ойлойм. Сөз байлыкты көбөйтүүнүн бирден бир жолдорунун бири бул китеп окуп, анан аны кайра пересказ кылып берүү деп айтты да. Ошол жерин кыстап кетсем, мүмкүн пайдасы тип калат. Кийинки спикер бул Кристина Сарачакова, Орда Invest Properties курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, ошондой эле Silk Road эл аралык мектебинин мугалими, бизге финансылык сабаттуулук боюнча сабак өтүп берди. Үй бүлөлүк бюджетти кантип башкарыш керек деген сыяктуу. Кийинки спикер бул Алия Рысбек. Алия Рысбек ошол бизге тренинг өткөн күнү Лондондон учуп келди. Ал өзү Google'да Google DeepMind программалык камсыздоо инженери болуп иштейт. Ал өзүнүн тренингинде өзүнүн башынан өткөн окуяларын, кантип ушундай ийгиликке жетишкендигин жана билимдин маанилүүлүгүн, жашоодогу маанилүүлүгү жөнүндө жакшы маек угуп берди. Кийинки спикерлердин бири Алия Рахман.
Бул дагы дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайлардын бири болгон Фукуа бизнес мектебин бүтүргөн. Азыр Кыргыз Республикасына Накта мастерскойн иштеп чыгууда. Так, Алия Рахмандан болсо, так, ресурсное состояние деп коет экен, адамдын ресурстук абалы жөнүндө тренинг өтүлдү. Абдан пайдалуу, маанилүү тренинг болду деп айтсам болот. Ошондой эле Айсалкын Аманбек кызынан дагы тренинг эмес, бул айымдан бизге йога жана аялдардын физикалык абалы боюнча жакшы сабак болду. Ал болсо өзү Icefly KG студиясынын негиздөөчүсү, эл аралык деңгээлдеги сертификатталган адис. Азия Молдун ичинде өзүнүн орду бар экен, ошол жерден айымдарды эле эмес, бардык эле адамдарды ошол йога аркылуу, ар кандай көнүгүүлөр аркылуу грыжа жана башка бир көйгөйлөрдөн арылууга жардам берет экен. Бул айым бизге күнүгө эртең менен көлдүн жээгинде йога жасатып, жакшы көнүгүүлөрдү үйрөттү. Бул болсо ошол тренингке кетип аткандагы сүрөтүбүз. Бизнес борбордун жанынан жолугуп, ошол жерден эки автобус менен кеттик. Анан саак учурундагы сүрөттөр, көлдүн жээгинен фотосессия болгон, ошол сүрөттөр. Бул болсо сабактан кийин дайыма суроо жооптор болчу. Кеч болгондугуна карабастан, сабактарыбыз негизи кечки тамактан кийин да улантылып атты. Кечки тамактан кийин ушундай суроо жооп беретинде жолугушуулар уюштурулуп, ошол менторлор ар кандай суроолорго жооп берип жатышты. Бул болсо Талай Жумабаевдин апасы дагы келип жолугушуп кетти биз менен, таанышып, абдан ыраазычылыгыбызды билдирип, ар кандай суроолорду узатып, жакшы маектешүү болду. Бул ошо сертификатталган күн, акыркы күн, ушул күнү сертификатыбызды колубузга тапшырышты. Анан акыркы күнү 25-июнь күнү түшкү тамактан кийин узап кеттик. Ушул кыскача суроолор болсо жооп берейин, калганын. Нургүлжа, чоң рахмат. Өзүңүз айткандай аябай эле кыскача болуп калды окшойт. Качып болуп кетти. Азыр эме Instagram баракчасы менен да тааныштырып коеюнбу? Мүмкүн кызыккандар болсо Ооба, келип жакшы болот, жакшы болот. азыр көрсөтүп коеюн. Так, Instagram баракчасы бар Энелер Мариянын. Бул жерде ошол мурунтан бери келаткан ар бир потоктордун сүрөттөрү, видео отзывдары, сүрөттөрү жана башка нерселер менен таанышып алсаңар, кененирээк таанышып алсаңыздар болот. Бул эмне деген проект, кандай спикерлер сабак өтөт деген сыяктуу. Ошол бизге спонсор болгон ишкерлердин бири ошол Мелис Эркинбек деген адам ушул. Ошол инсан менен ошол акыркы күнү тааныштык, ыраазычылыгыбызды билдирдик. Талайдын инстаграмын ачып коюңуз. Сосын. Немеде эле турбайбы, ушул жерде эле карасаңыз. Жок, жогоруда немеде турат го. Мына көрдүңүзбү? Так, Талай Жумабаевдин, Талайдын өзүнүн немеси, Instagram баракчасы, карап турсаңыздар болот. Анан мунун ошол азыр могу Growth Hungry деген дагы жакшы неме бар. Проектиси бар, ошону менен дагы таанышып. Азыр могу Growth Hungry Club дегени билесиздер, жана немени
Duolingo боюнча челлендж өткөрүп атат. Ар кандай IT челлендждерди өткөрүп турушат. Бир эсимде, эгер жаңылбасам, ошол код жазуу боюнча лид коддон же дагы бир ошондой платформалардан код жазуу боюнча челлендж өткөрүп, бир 2-3 MacBook подарка кылышкан болуш керек эле, жаңылбасам. Ооба, ушундай болгон. Ооба. Точно эстей албай атам, примерно ушундай окуя болгон. Анан азыр Ооба. Duolingo'дон дагы челлендж баштады, 21 күндүк. Мындай Мгм. челлендждердин пайдасы адамдар ошол жакшы адаттарга калыптанат да. Мисалы элестетиңиз, 21 күн калтырбай күнүгө код жазсаңыз, демек ошо 21 күндөн кийин сизде кадимкидей ошол код жазууга болгон жакшы бир адат пайда болот да. Биз дагы ошондой нерсе уюштурсакпы деген бир ойлор болуп жүрат. Муну талкуулап кылсак болот. Э, Так, ошол. Прокейджи менен да тааныштырып коеюн. Прокейджи ошол энелер Мариянын негизги жумуштарын алып барган долбоор ошо Прокейджи да. Ушул Прокейджинин командасы ошол энелер Марияны башынан аягына чейин жетектеп, ошол иштин жүрүшүн алып барышкан ушул м, компания да. Жакшы. Дагы кандай? Анан немелер бар бул жерде? Э, Конкретно эле суроо ошол кантип даярдандыңыздар? Мисалы, жанагы биринчи этапта тандоо туру болду деп атпайсызбы? Мисалы, эмне тапшырмалар берилди? Мисалы, ошолорго кийинки жылы катышам деген энелер, эжелер болсо, айымдар кантип даярданышсын? Мен негизи быйыл үчүнчү жолу катышып аткам. Мурдагы жылы катышып, анда мен мындай тапшырмаларын өтө жакшы аткарган эмесмин, чынын айтканда. Анда өтпөй калгам. Кыска эле кылып аткарып койгон болчумун да. Анан кийинки жылкысында ошол аягына чыкпай калдым себептерге байланыштуу. Анан быйылкысында аябай мындай жакшы аракет кылып даярданып тапшырдым. Анан жалпы тапшырмалар боюнча айтып кете турган болсом, ар бир жылдын тапшырмалары мындай аябай деле айырмаланбайт экен. Негизинен окшош эле болот. Ошол эле спикерлерден тапшырмалар берилет. Ошо выездной лагерде бизге сабак өткөн спикерлер ошол тапшырмаларды беришет да. Ал болсо ошо ютубтан бир 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк видеолорду көрүш керек. Ал видеолордо мисалы бирөөнү эле мисал келтирип кетсем, Данияр Аманалиевден детская обида. Ой, жок, ал эмес экен, эме деген бар. Азыр айтам. Безусловная любовь, шартсыз сүйүү деген темада сөз козгойт видео сабагында, видеороликте. Анан тапшырма болсо мындай болот да, сизде ушундай бир шартсыз сүйүүгө кабылган учур болду беле ата энеңизден? Мисалы, бүгүн 5 алып келсең, мен сага мындай кылам деген сыяктуу. Жакшы окусаң, жакшы көрүп же жаман баап келсең, жаман сөздөр айтып, кандайдыр бир шарт коюлган сүйүүгө дуушар болдуңуз беле? Жана ошол нерсени өзүңүздүн балдарыңызга колдоносузбу деген сыяктуу суроолор берилет. Ошого эми аябай детально жооп бериш керек да. Өзүңдүн бала кезиңден баштап, анан азыркы учурда балдарыңа кандай мамиле кыласың? Ошондой шартсыз сүйүү барбы сенин тарбияңда деген сыяктуучу. Ошолорго карайт окшойт. Негизи кеңирээк жооп бергенге аракет кылдым бул жолкусунда. Анан дагы эмне тапшырмалар берилди? Жакшы. Негизинен Бир мисал ушул да, анан дагы мисал келтирип десеңиздер, дагы келтирип берейин. буюрса, эми бизден энелер, эжелер, кесиптештер ошол энелер Марияга катышып калууга аракет кылышса, Нургүл же жардамдашат буюрса. Ооба, Э, жардам берет. Кеп кеңеш берип, анан ушул видео деле менимче пайдалуу болот деп ойлойм. Ооба. Э, Ушул быйылкы потокто канча эне барды дедиңиз? 94 96дай болду. 96 барды го дейм. Так санын жакшы эстей албай атам. Негизи эми Ондон ашат да. бир 100дүн тегерегиндеги айым да, анан уюштуруучулары бар.
Кыскасы, эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай аябай оор жоопкерчиликтүү жумуш. Анан мындай ошол бир жуманын ичинде эле алып барып эле анан бүтүрүп кое турган жумуш эмес да. Алдын ала канча даярдык болуп атат, жанагы Ага. тандоо турлары өтүп атат, андан кийин алып барып келип анан келгенден кийин дагы бүтпөйт экен да. Ага. Бул тээ кайра жылдын жарымына чейин, эмне эле жылдын аягына чейин кайра менторлор менен ошол иштин аягына чыгарууга, мындай ал жерде үйрөнгөн нерселерин дагы өздөштүрүп кетүүгө, же болбосо коомдук проекттерди, коомдук долбоорлорду алып чыгууда дагы деле мындай иштерди улантып атышат да. Аябай жакшы. Анан мындай ушул сыяктуу бир долбоорлорду же болбосо баягы камптарды өткөрүп жүргөн үчүн аябай жакшы түшүнөм. Мындай жоопкерчилиги өтө оор. Анан акчасы да эң эле мындай башта биз Таласка бир 10 кишини алып барып келгенге эле мисалы канча акча кеткенин мен билем да. Ага. Демек жүздөгөн адамды алып барып келүү, мен башында ошону ойлой берчүмүн да, мисалы ушунча адамды алып барып аткандан кийин акылуу болсо керек экен, жок дегенде баягы адамдар жаткан жерин төлөсө керек десем, толугу менен акысыз экен. Ошол аябай мени мындай сүйүнтүп атат. Себеп дегенде эми бул дагы ошол баягы IT аркылуу бир ийгиликке жеткен мекендешибиздин эли жерибизге пайдалуу болоюн деп кылып аткан бир аракети деп түшүнөм да. Ошол. Эми ал жерде, конечно, мындай өтүлүп аткан сабактары, башка нерселери канчалык бир эме болуп атат, пайдалуу болуп атат, алар башка маселе. Бирок ошол элдин аң сезимин өнүктүрүүдө, айрыкча азыр эми кыйын эле, оор эле заман болуп атпайбы, аял кишилерибиз мындай билимдин жоктугунан десек болот да, мындай аябай кордолууда да. Мындай эң жок дегенде мындай жөнөкөй өзүнүн укуктарын билбейт, же болбосо коомдун ичинде мындай жакшы балдарды тарбиялап чыгуу үчүн деле бизге сөзсүз билимдүү айымдар керек да. Билесиздер да, мисалы бир мындай кыйын чыккан жигит үйүн багат дейт беле. Кыйын чыккан кыз жок, мындай кыскасы жакшы тарбияланган кыз бул коомду тарбиялайт да. Ага. Жакшы тарбияланган жигит ошол өзүнүн мындай үй бүлөсүнө эле пайдасы тиет да. Демек кыздарыбыз, айымдарыбыз, энелерибиз бул коомдун күзгүсү да. Жакшы балдарды ошолор тарбиялап чыгат. Ошон үчүн айымдарыбыздын дагы билим жаатына көбүрөөк басым жасашыбыз керек, колдоо көрсөтүшүбүз керек, жардамдашышыбыз керек дегендей. Ошол, урматтуу кесиптештер, суроо болсо дагы Нургүлжеге суроо берсеңиздер болот. Чатка жазсаңыздар болот, же үн чыгарып деле суроо сурасаңыздар болот. Быйылкы дагы бир айтып кете турган нерсе ошо быйылкы долбоордо Казакстандан дагы өкүлдөр келишти. Казак улутундагы айымдар. Бир 10 чакты айым Казакстандан келип катышты. Буга чейинкисинде андай болбоптур. Быйылкысында ушунусу менен өзгөчөлөндү. Анан быйыл көбүрөөк болду. Биринчи потокто 30дай айым болгон экен. Анан былтыркысында болсо 50дөй айым катышыптыр. Быйылкысында андан да 2 эсе көп болуп, ошо 100гө жакын айым катышты. Абдан сонун. Ошол. Дагы барбы суроолор? Кимде кандай суроо бар? Суроо. Google компаниясынын өзүнө суроо келиптир мына жакта. Google компаниясынын өзүнө иш автопилоттор темасын 18 сааттай беле көп убакыт презентация кылып өтөт экен, уктум эле. Мага ошол тема кызык болуп жатат. Сиздер дагы ошондой өттүбү? Сиз алган эң башкы инсайт кандай болду? Суроо. Туура эле. Ошо автопилоттор боюнча негизи аябай чоң тема экен. Баштан аяга эле ушул темада болот да негизи. Автопилот деген эмне деген баштап, анан автопилот адамдарда кандай иштейт, автопилотту кандай кылып биз башкарсак болот,
жаңы кандай кылып жаңы өзгөртсөк болот автопилотторду деген сыяктуучу. Мисалы адамдын бир кандайдыр бир өзү башкара албаган бир шаблондук реакциялар болот экен да. Мисалы балаңыз туура эмес иш кылса, сразу эле биз урушуп баштайбыз да. Ошол мисалы автопилот болуп эсептелинет экен да. Ошондой автопилотторду ал эмне козгойт, ал кантип пайда болгон ал автопилоттор триггери деп коет экен. Ошол триггерлер жөнүндө түшүнүк алдык. Анан кийин мен эмне инсайт алдым? Ошол ошол эмне ошол биз кылып жаткан нерсе автопилот экенин түшүндүм. Анан аны ошо башкарууну мындай алдым десем болот. Жаңы автопилотторду иштеп чыктым өзүмө. Ал эми көп да, айта берсем. Автопилот аябай бул психологияда өтө чоң тема экен. Жакшы. Негизи бул азыр автопилот дегенди мен биринчи уккандагы сезим ал биздеги мындай терс калыптанып калган адаттар сыяктуу сезилип атат да, ошондой бекен же болбосо оң сапаттарды да ошо автопилотко жеткирсе болот бекен? Ооба, ошо терс ошо автопилотторду биз оң жагына бурсак болот экен да, ошондой оң сапаттагы автопилотторду иштеп чыгышыбыз керек экен. Мисалы, ошол мындай жөнөкөй эле мисал, ошо баланы бир нерсени сындырып алса, биз сразу аны урушуп же чаабыйган учурларыбыз да болот да, ошондо биз кандай реакция кылышыбыз керек, ошону жаңы автопилот чыгарабыз да. Мисалы, ал жерде урушуп эмес, башкача бир таризде ал балага түшүндүрүп айтуу же болбосо бир башка бир ыкмаларды колдонуп, ал баланы мындай, кандай десем, бир негатив менен эмес, башкача бир ыкмада мамиле кылуу. Жакшы, рахмат. Как раз мына Миша Ледердин Энелер Марияга былтыр өтүп берген ожидание деген немеси бар экен, презентациясы. Ошону таап жөнөтүп койдум. Жакшы жери ошол Энелер Мариянын YouTube каналы, анан ал жердеги кечиресиздер, көп немелер, презентациялар бул жакта бар экен каналында. Аз эле подписчиги бар экен, миңдей элечи. Кирип ал жерде көп темалар козголуптур. Карап көрсөңүздөр жакшы болот менимче. Уездный лагерь Энелер Мария 2023-те 13 видео бар экен. 2023-2024 Энелер Мария первый тур дейт. Ал жерде 8 видео бар экен. Энелер Мария 2021-жыл 7 видео бар экен. Энелер Мария 2022-жыл 7 видео бар экен да. Демек, кийинки жылга чейин дагы даярданып, байкап көрсөңүздөр болот окшойт. Ошол мендеги бере турган суроолор ушул болду. Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Мадина сонун суроолорду берди. Ушундай суроолор болсо. Так. Суроо жокпу? Динка дейт. Динка ким болду экен? Негизи. Кыргызчабы же орусча? Мгм. Орусча болду. Башынан аягына эле орусча өтүлдү. Сабактардын баары, тренингтердин баары орус тилинде өтүлдү. Анткени орус тилдүү биздин жарандарыбыз, өкүлдөр орус тилдүү болгон үчүн орусча өтүлдү. Бирок кыргызча деле суроо бере бергиле деп айтып атышты. Кыргызча суроо бергенде кыргызча суроо берип, кыргызча жооп алып атышты. Негизи Талай өзү орус тилдүү бала. Ооба. Бишкек шаарда чоңойгон, орус мектептерде окуган. Анан ошо негизи билесиздерби? IT дүйнөсү негизи Бишкекте, негизи эле Кыргызстанда IT дүйнөсү өзү орус тилдүү да. Ооба. Ошондой дүйнөнүн ичине кирип, өзүбүздүн ордубузду тапкыбыз келип, өзүбүздүн ордубузду табууга аракет кылып аткан бир эле биз болсок керек деп ойлойм да. Ошо биздин компания эле баардык нерсени кыргызча кылганга аракет кылып атат да. Ошон үчүн
Эми биз дагы көбүрөөк өнүгүшүбүз керек. Ушул сыяктуу иш-чараларды кыргыз тилинде уюштуруу үчүн бизден көп нерсе зависить этет да. Биз көбүрөөк аракет кылыш керек. Мен лагерде болгон учурда ошо баардыгы эле орус тилинде болгондо ошо ойлонуп койдум да, ошондой кыргыз тилинде, Кыргызстанда жашап, анан баарыбыз кыргыз болуп, анан мындай ушундай өкүнүч пайда болду да, баардыгы орус тилинде болуп жатканычы. Анан бир ушундай деңгээлге жетсек, бир кыргыз тилинде дагы ушундай долбоорду алып чыккан бир инсандар болсо, буюрса Турат агай өзү баштайт болуш керек. Долбоор. Буюрса, дагы эми баарыбыз мындай жапа тырмак аракет кылышыбыз керек да, көбүрөөк аракет кылышыбыз керек. Анан орус тилинде болсо деле катышып көрүп барыш керек, сөзсүз аракет кылыш керек. Ооба. Так, анда дагы суроолор болсо десем суроо жок болуп атат. Анда записьти токтото берейин. Менимче суроолор бүттү окшойт. Баардыгыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык. Бул видеону YouTube'га чыгарабыз. YouTube'га чыккандан кийин ошол башкаларга таратып, бөлүшүп, сөзсүз комментарийлерди жазып, жакшы жаман пикирлериңиздерди билдирип коюңуздар демекчимин. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кийинки IT жолугушуудан жолукканча, анан ар ишемби күнү 22:30 IT жолугушуу болот. Сөзсүз ошо биздин стористерден, анан кыргызча флаттер деген телеграм группа бар. Ошол жерден таап киргенге аракет кылыңыздар. Кызыккандарды дагы, башкаларды дагы сөзсүз IT жолугушууга чакырыңыздар. Ошо баарыңыздарга ийгилик каалайм. Нургүл же сизге терең ыраазычылык. Ошол энелер Мариядан алган билимдериңиз сиздин жеке өнүгүүңүзгө жана ошол балдарыңызга, чөйрөңүзгө, окуучуларыңызга берген билимиңизде жугумдуу болсун, пайдалуу болсун. Эмне дейбиз ошол? Жакшы, Рахмат агай. саламатсыздар. Эртеңки салуу Силерге да күнүңүз. рахмат чакырганыңыздарга. Бир аз болсо дагы ошо биздин айтидеги ушул жолугушуудагы айымдарга же башка ушул видео записти көргөн айымдарга бир кандайдыр бир деңгээлде пайдасы тиет деген ишеничтемин. Кийинки потокторго катышып, алар дагы бир өзүнүн жашоосуна өзгөртүүлөрдү алып келет деген үмүттөмүн. Чоң рахмат.